Жигиталага айтсаңыз, таза суу Кыргызстанда чоң проблема. Анан сиздин айылыңызда кантип чечтиңер ошол проблеманы? Кантип чечсе болот экен? Проблема бұл 2003 жылда бір проект менен Кулатов проектісі деп 56 миллионға Абер тарабынан башылган биринчи неден башылган проекттин негизинде куруп калган экен. Андан кийин ошол проекттин иштеп кетиши уланыш боюнча 2009 жылдан бери мен өзүм иштейм. Ошол чет өлкөдөн келип аткан жанагы НПОлордун ошо USAID ийгиликтүү аймак программасынын негизинде барып өзүбүз аткарган кээ бир жумуштарды булардын түткүсү менен алдыга сүрүп, булардын подсказкасы менен ишке ашырып сууду калкка жеткирүүнүн алардан СККБнын турмушун кармап, турмушу да ошол бюджетин кармап, өзүнүн кармап турган эмеге элдин төлөм усулдарын жакшыртты. Ошол кандай чече алдыңыз да? Ошону майдалап айтып берсеңиз кыскараак. Биз биринчиден элге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Баштап таза суудун алуулугу, ден соолукка канчалык пайда экени, агын суудан ичкенде зыяндуулук канча болот, анын кесепетинен ооруп калган адамды дарылаганга канча кетет, таза суу ичкенде ден соолук кандай сакталат, ошол санитария гигиена жагында түшүндүрүп отуруп. Жигиталага айтсаңыз, сиздерде өзү таза суу бар беле? Бизде мурда бар эле, бирок ал артизан скважинадан өтө тереңдиктен чыккандыгы үчүн калкты толук камсыз кыла албайт эле. Азыр ошол проекттин өзү Акчарата водопад суу шаркыратмастан бизге уланган. Самотек, эч кандай чыгым немеси жок, ачча чыгымы. Самотек келет, бизде өзүбүздө 1000 кубтук водозаборубуз бар, айыл өкмөттүн жогору жагында. Ошол менен саатына 12 саатта толуп, 12 саатта таркачу эле илгери. Суу азыр 1000 кубту биз 18 саат кармайбыз, белги берип турабыз. 12 белде канча түтүн жашайт дагы, анан баардыгы таза суу менен камсыз болгонбу? 927 түтүн бар айыл өкмөттө. Ошонун баардыгы таза суу менен камтылган. Бир гана айылдан 110 түтүнүбүз артизандан ичет. Баягы аралыкта шартыбыз болбогондугу үчүн жеткиргенге артизандан бергенбиз. Калган азыр 5000 кожолук ушул самотек алып келип аткан суудан ичип атат. Анан өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен өзүм ошол 12 бел айылынын тургунумун. Рахманов Жигитали. 2009 жылдан бери ошол СККБны төрагасы болуп иштейм. Айыл өкмөтү эмессизби? Жок. Нокат районунун? Нокат районунун 12 бел айыл өкмөтүнүн Нарай суу СККБсынын төрагасы. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат.